Кечээ министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында 100 күндүк реформалар боюнча кезектеги көрүлө турган чаралар менен тааныштырды. Анда калктын татаал жана жасалма жол менен түзүлгөн процедураларды жөнөкөйлөштүрүү максатталган. Мындай артыкчылыктуу багыттар менен мамлекеттик органдардын жарандардан келген документтердин көчүрмөлөрүн нотариалдык жактан күбөлөндүрүү талабын алып салуу керектиги айтылды. Кудай буюрса, өзгөрүүлөр киргизилгенден кийин жарандар мамлекеттик органдарга жана нотариуска барбай эч кандай чыгымсыз үйдөн эле 1-2 минутада тийиштүү жумуштарды бүтүрө алат. Мындан ары Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиги иштеп чыккан кызмат порталы аркылуу документтерди электрондук форматта жүктөп тапшыруу мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Ал эми оригиналдар кызматка дайындоонун же резервге киргизүүнүн финалдык этабында гана текшерилет. Сынактык системанын масштабын эске алганда бул чаранын ишке ашырылышы жарандардын жыл сайын миллиондогон сомдорун үнөмдөгө шарт түзөт жана сынакка катышууну жеткиликтүү кылат. Заманбап, ыңгайлуу жана адилеттүү ыкма. Ал жаранга да жеңил, мамлекеттик органдарга да натыйжалуу, анткени иш кагаздары кыскарат, процесс автоматташтырылат, адам фактору азаят. Керектүү бир документти алуу же толтурууда кошумча каржылык чыгымдар, кезек күтүүлөр, жол жүрүү зарылчылыгы, өзгөчө нотариустардын жетишсиздиги. Айтор мындай олуттуу көйгөйлөр өзгөчө алыс каймактарда көп кездешет. Мындан улам андай маселелерди жеңилдетүү багытында 100 күндүн ичинде ченемдик актыларды карап чыгуу, ашыкча талаптарды алып салуу, QR коддор жана маалымат базалары аркылуу документтерди текшерүү тапшырмасы берилди. Бул көйгөй 3 негизги себептен келип чыгат. Нормативдик актылардын айкынсыздыгы, тактап айтсам, ар бир орган өз алдынча талап коюп алышкан. Экинчи эски түшүнүк жана формализм, кагаз түрүндөгү ырастоого болгон эски адаттардан чыга элекпиз. Үчүнчүсү санарип мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланбоо, маалымат базалары жана QR код менен документти текшерүү мүмкүн болсо да, айрым мекемелер алигиче эскиче иш алып барат. Бул маселени чечүү кечеңдебеш керек, аткаруу мөөнөтү мурдагы талаптарда эле 100 күн. Биринчи кезекте бардык мамлекеттик органдар жана мекемелер ички жоболорун кайра карап чыгып, ашыкча жана орунсуз талаптарды алып салышы керек. Мындан сырткары бардык ченемдик укуктук актылар заманбап талаптарга ылайык жаңыланышы шарт. Документтештирүүнүн бардык түрлөрүн QR коддор аркылуу мамлекеттик кызматтардын сапатын баалоо системасын киргизүү бул ачыктыкты жогорулатары айтылууда. Мындан сырткары буга чейин автоматташтырылган казыналык тутум аркылуу толук санариптештирүүгө өтүү менен Финансы министрлигине бухгалтердик отчеттуулукту кагаз түрүндө жүргүзүүдөн баш тартуу айтылып, мамлекеттик органдардын түзүмүн оптималдаштыруу, баалуу кагаздар рыногундагы административдик тоскоолдуктарды азайтуу боюнча да тапшырмалар берилген болчу. 100 күндүктүн алкагында бизге да тиешелүү тапшырмалар келип атат. Биз өзүбүздүн уставка жараша тапшырмаларды аткарып, тийиштүүлүгүнө жараша чараларды көрөбүз. Бардык мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгү, кызмат көрсөтүүлөрдүн абалы боюнча талдоо, анализ жүргүзүлүп атат. Ошол мамлекеттик органдарда өздөрүнүн тийиштүү сунуштарын да берип атат. Биздин да ошол жарлыктын алкагында анализ талдоо жүргүзүп, өзүбүздүн сунуштарыбызды берип жатабыз. Бүгүнкү күндө бул багытта иштер уланып атат. 100гө жакын укуктук ченемдик актылардын долбоору иштелип чыгып, тийиштүүлүгүнө жараша жиберилди. Аны улай жер тилкелерин трансформациялоо мөөнөттөрүн кыскартуу, долбоорлорду киргизүү, археологиялык отчетторду 10 күндүн ичинде даярдоо, лицензиялоону күчөтүү боюнча да тийиштүү министрликке жүктөлдү. Трансформациялоого байланыштуу чечимдердин кабыл алынышы көп учурда 1 жылдан ашык убакытты талап кылат. Айрым учурларда бул мөөнөт 4-5 жылга чейин созулуп кетүүдө. Мындай шартта инвестиция тартууда, долбоор баштоодо дээрлик мүмкүн болбой келүүдө. Бүгүнкү динамикалуу доордо мындай өтө татаал жана түшүнүксүз ыкмалар экономикалык өсүшкө тикелей карама-каршы келет. Мамлекет алдында койгон максаттарына тактап айтсам, стратегиялык маанидеги долбоорлорду ишке ашырууга, индустриализациялоого, эмгек рыногун кеңейтүүгө, салыктык түшүүлөрдү көбөйтүүгө жана аймактардын өнүгүшүнө шарт түзүүгө олуттуу тоскоол жаратууда. Бүгүнкү жыйындын катышуучулары маселе түп тамырынан каралып, системалык чечимдер кабыл алынат. Трансформациялоо жараяны жөнөкөйлөтүлөт. Бул сунушталган чаралар мамлекеттик башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу, санариптик трансформация, бюрократияны кыскартууга жана мамлекет менен коомдун ортосундагы байланышты күчөтүүгө багытталган.
Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.